Алтынбек Мамашевдин атандашы белгилүү болду. Золотой деген каймана аты менен белгилүү кыргыз мушкери Алтынбек Мамашев ACA 202 мелдешине катышат. Аталган турнир 12 апрель күнү Санкт-Петербург шаарында болот. Анда Алтынбек октогон үстүндө оруйсалык Иван Богданов менен күч сынайт. Кыргыз спортчусу кесипкөй карьерасында жалпы 24 беттеш өткөрүп, анын 18-inde жеңишке жетип, 5 жолу утулуп, 1 жолу тең чыккан. Алтынбек ВФ уюмунда мушташып жүрүп, 2019-жылы ACA уюмунда дебют жасаган. Мына ошол убакыттан бери ал ACA'де 5 жолу жеңишке жетип, 4 ирет жеңүү ызасын тарткан. 2023-жылдан 2026-жылдын башына чейин ден соолугуна байланыштуу беттештерге чыккан эмес. 2026-жылдын январында ACA 199 мелдешине катышып, 2 жылдан ашык тынуудан кийин октогонго кайткан. Анда ал Крис Ханик аттуу укмуштой соккусу менен нокаутка кетирип бонус алган. Ал эми Иван Богдановдун рекорду 18 жеңиш, 5 жеңилүү. Золотой Иван Богдановду талабы комментарий жазыңыз.